Барыңыздарга салам ардактуу телекөрүүчүлөр, музыка телеканалында элдик хит долбоору кайрадан эфирде. Жалпыңыздарды экранга жакыныраак чакырабыз. Барыбызга маалым болгондой, кыргыз эли тойго бай келет. Ар бир кыргыз элинин үйүндө жакшылык тойлор болот. Дал ушул тойдо кайсыл ырчы келүүсүн же болбосо кайсыл ырчыны чакырмак Бишкек шаарынын тургундары бүгүнкү эфирден билип беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кызматыңыздарда мен Руслан Адылбек улум. Биз баштадык. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Атыңыз? Кадырбай. Кадырбай ата, элдик хит долбоор атайын эл арасында сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Эми азыр кыргыз элинде жакшылык тойлор көп. Ар бир тойдо ырчыларды чакырат. Буюрса сиз жакшылык той берип калсаңыз, кайсы ырчыны чакырмаксыз тоюңузга? Эми жакыныраак айылга жакын айылдан болом да. Ошондон чакырам эми жакшырдагандарды. Эми көп эле бүт эле жакшырдайт. Эгерде бир ырчын айтсаңыз, өзүңүз жакшы көргөн, буюрса өзүңүздүн тоюңузда ошол ырчыны көргүңүз келген кайсы ырчы? Таңгырай аттарынан унутуп калам да. Бекборбиев эле деп коеюн. Бекборбиевдин кайсы ырларын билесиз, ата? Эми кийинкилерин билбейм, эми жанагы илгерки ырлардан билем мен. Удан берсе. Бош убакта ырдап калган учуруңуз болобу? Болот эми азыр кичине караган сайын унутуп баратам, бирден эки куплет биле берем. Бир куплет сураналычы сизден. Мейли. Келиңиз. Кайсы мен билген элерден ырдап койсом болот да. Өзүңүз каалаган ырдай бериңиз, билген. Kaçırlı temni, ilgerikiler orada koy. Canınızda geldim aylığına kızıl erik. Düştü gözüm görküme seni görüp. Günde durup dibinde iskem yıktın. Karay verim kayıtalap, gönlü bölüp. Bravo. Кол чабуулар болсун, эң мыкты аткар болду. Чоң рахмат ата, бар болуңуз, көп жашаңыз. Силерге да рахмат ага. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Апа атыңыз? Асипа. Асипа апа, элдик хит долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буюрса, өзүңүздүн жакшылык тоюңузда кайсы ырчыны чакырмаксыз? Менбе. Гүлнур Сатылганованы, Кенже Көбөкованы. Эгерде бирөөнү тандасакчы апа? Кенжени. Кенже Көбөкованы чакырмаксыз. Жаз мезгил апа, эмнеси менен жагат сизге? Жазында баардык жаныбарларга жан кирет, бактарактар өрдөйт. Көп жакшы нерселер болот. Элдин да көңүлү ачык болот. Ошонусу менен жакса керек. Бош убакта апа ырдап калган учуруңуз болобу? Жок, ырдабайм деле. Өзүңүз көп ырдабайсыз? Ырдабайм. Чоң рахмат ана апа, эсалыңыз көңүлдүү улансын. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Айханым. Айханым, Атыңыз? Гүлмира. Гүлмира. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жаз мезгили мага ушул эң эле биринчиси жагымдуу маанай тартуулайт. Күн ысып, мындай жакындарыбыз менен көрүшүп, кыш мезгилинде эми суук деп чыга албай калабыз. Үйдө отурганбыз, Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жаз мезгили Айханым айткандай эле мындай жагымдуу маанай тартуулайт. Барды козгоот дейсизби? Гүлдөр чыгат, кыздар ачылат. Ооба. Сиздер ачылып атасыздарбы? Эми деп койсоң. Убакыт өткөн сайын ачыласыздар, Элдик хит долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буюрса, кыз узатуу той болгондо, сиздин өзүңүздүн кыз узатуу тоюңуз болгондо, үйүңүздө жакшылык той болгондо, кайсы ырчыны тойдон көргүңүз келет? Мен ошол жаңы чыгып аткан Нурайым Акылбекованы, мындай жандыбын го, ошонусу жагат. Демек, кыз узатуу тойдо Нурайым Акылбековну чакырмаксыз. Эгер болсо. Буюрса, Сиз? Нелия. чакырмаксыз, Демек, Нелия айым кыз узатуу менен алып келмек турбайсыз да? Ооба. Жакшы. Эс алып жүрөсүздөр? Ооба. Эс алыңыздар, көңүлдүү болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Салам алейкум. Атыңыз? Ахмат. Ахмат, атыңыз? Тариел. Тариел. Жигиттер, үйлөнгөндө тоюңуздарга кайсы ырчыны чакырасыз? Курал Чокоевди чакырам. Курал Чокоев. Кайсы ыры менен? Ошо ырын унутуп калдым. Ачуу айран ичели. Ошо. Ачуу айран ичели менен. Сиз? Эми Бегичти чакырмак болчумун. Бегич. Кайсы ыры менен? Келинчегим деген ыры менен. Келинчегим. Демек, Бегич келинчегим деген ырды ырдайт. Сиз жубайыңыз менен вальс бийлейсиз. Албетте. Мындай айтканда, мырзабыз алдын алы даярдап коюптур. Тойго кайсы ырчылар келет, кандай болот, сценарий уже даяр экен, Ооба. Качан үйлөнөсүз?
Азыр эмес, 22-23 жашымда үйлөнөм. Азыркы учурда көпчүлүк 18 жаштан үйлөнүп атышат. Жок, ал эрте болуп калабы. Эрте болуп калат. Өзү 22-23 жаш жакшы жаш го дейм. Жакшы. Сиз канча жашта үйлөнөсүз? 23-кө. 23. Ооба. Буюрса бардыгы даяр. Бар даяр. Бар даяр. Сонун анда. Ишиңиздерге, окууңуздарга жалпы эс алуу мыкты болсун. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Атыңыз? Нурлан. Нурлан. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жаз мезгили, конечно, биринчи эле таза абасы менен, албетте, ал эми экинчиден болсо күн жылыйт, ошонусу менен. Жакшы. Эсте калган жаз мезгили барбы? Кызыктуучулар болгон. Жаз мезгилинде албетте мен школьный учурда болгон. Школьный учурда там күндүн аябай ысык учурунда куртка кийип бергем, ошол болгон. Чырып болгон. Жакшылык тоюңузда кайсы ырчын чакырмаксыз? Кыргыз эстрадасынан Нурлан Насипти албетте, эң биринчи эле. Андан кийин болсо Данияр Айырматов, ошондой эле башка дагы жаңы чыгып келаткан чыгармачыл инсандарда. Эгерде бир ырчыны тандай турган болсок, ким? Жашыман бери эле Нурлан Насиптин фанаты болом. Нурлан Насип. Нурлан Насип. Эми жаш убактан бери Нурлан Насиптин фанатымын деп калдыңыз. Чыгармаларын билсеңиз керек. Чыгармаларын албетте билем. Кайсы чыгармасын билесиз? Жакында эле жаңы бир чыгармасы чыкты. Кандай эле? Керексин, да. Именно ушул чыгармасын албетте аябай жакшы. Башка чыгармаларына караганда ушул чыгармасы аябай жакшы. Бир куплет сураналы. Голосум бир аз жакшы эмес, ырга бирок башкандай эле. Жаным. Өзүңүз билген ырдап жүргөн ырлар барбы? Өзүм билген албетте ырдап жүргөм гитара менен, бирок азыр бир канча убакыт өткөндүктөн бир аз унутуп калдым. Эсиңизде бар чыгарма? Эсимде бар чыгармалардан бир канча ырлар бар эле, бирок на самом деле азыр келбей атат. Азыр унутуп атасыз? Да, албетте. Макул анда, эс алыңыз, көңүлдүү болсун. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Аяна. Аяна, элдик хит долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буюрса, сиздин жакшылык тоюңузда кайсы ырчыны көргүңүз келет? Өзүмдүнбү? Ооба. Анжелика. Анжелика Кайратовна. Кайратовна. Кайсы ыры жагат? Үйлөнүү тоюң кут болсун деген ыры жагат. Үйлөнүү тоюң кут болсун. Үйүңө бакыт куш консун. Калганын билбейт экенмин. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жаз мезгили баары айлана чөйрөбүз ушундай гүлдөр менен баары ойгонуп, ошонусу менен жагат. Мындай жашыл түскө гүлдөр менен кооз болуп, жаратылыш аябай кооз болот. Жаратылыш абдан бир кооздукка бөлөнөт дейсиз. Кооздукка бөлөнөт. Эс алып жүрөсүз? Эс алып жүрөм. Чоң рахмат, эс алыңыз мыкты болсун анда. Рахмат. Чоң рахмат сизге да. Асбы? Саламатчылык. Атыңыз? Махабат. Махабат айым, жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жаз мезгили тазалыгы, жан дүйнөңдө жашарат, мындай кооз, айлана тегерек жапжашыл болуп, баардык нерсе жаңыланган учур болот да ушул жаз мезгилинде. Элдик хит долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буюрса, сиздин жакшылык тоюңузда кайсы ырчын чакырмаксыз эстрада өкүлдөрүнөн? Мен тоюмдабы? Эгер Мирбек Атабеков барып берем десе, ошол Мирбек Атабековду чакырмакмын. Демек, тоюңузга Мирбек Атабекти чакырмаксыз. Ооба. Бош убакта эмне кыласыз? Эмне менен алек болосуз? Мен бош убакта үйдө элем, үйдө мал чарбачылык менен алектенебиз биз ошол. Бүгүн балдарыңызды алып келдиңиз. Ооба, кызым менен келгем, анан балам үчөөбүз жүрөбүз. Чоң рахмат анда, эс алыңыз мыкты болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Асель. Асель, элдик хит долбоор атайын элдерден сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буюрса, сиздин жакшылык тоюңузда, мындай айтканда, сиздин кыз узаты тоюңузда кайсы ырчыны көрмөксүз тоюңузда? Кайсы эле кызыгып деле уга бербейм. Кайсы ырчын чакырмаксыз? Билбейм. Олорду мынчып кызыгып уга бербейм деле. Мисалы, өзүң жакшы көргөн. Ооба. Может, Анжелика. Анжелика Кайратовна чакырмаксыз, жаз мезгили эмнеси менен жагат? Погодасы менен, аны дарактардын гүлдөп, аурасы жакшы болот. Аурасы. Саламатсызбы? Саламатсыз. Атыңыз? Алина. Алина, жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жок, жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жаз мезгили. Жылуу. Жылуу,
Анан элдики долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буйруса, сиздин жашылык тоюңузда кайсы ырчыны көргүңүз келет тоюңузда? Тоюмдабы? Кайсы ырчы? Кайсы ырчы жагат? Нурлан Насип. Нурлан Насипти чакырмаксыз, Буйруса. Чоң рахмат, анда эсебиңиз мыкты болсун. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатчы. Атыңыз? Тумар. Тумар, элдики долбоор атайын элдерден сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буйруса, сиздин жашылык тоюңузда кайсы ырчыны чакырмаксыз? Жашыл той? Жашылык тоюңузда, жашылык тойдо. Кимди чакырмакмын? Ооба. Кайсы ырчыны чакырмаксыз? Кайсы ырчыныбы? Ооба. Эменем Жакс. Жаксты чакырмаксыз? Ким билет деген чыгармасы менен. Ким билет деле ооба. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Эмнеси менен жагат? Жылуу менен. Чоң рахмат, эсебиңиз мыкты болсун. Рахмат. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Атыңыз? Тимурлан. Тимурлан, бош убакта эмне кыласыз? Бош убакта үйдө эле болом. Үйдө эле болосуз. Элдики долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буйруса, сиздин жашылык тоюңузда кайсы ырчыны көргүңүз келет? Кайсы ырчыны чакырмаксыз? Мирбек Атабеков чакырмакмын. Кайсы ыры менен? Сени менен деген ырым, жаңы чыгып ататырлар ошолорду. Сени менен. Мирбек Атабеков тойго канча гонорары менен чыгат билесизби? Жок. Чакырып көрөлүксүз. Жок. Буйруса эми чакыра турбайсыз. Буйрсаң. Чоң рахмат анда. Эсебиңиз көңүлдүүлансын. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатчы. Атыңыз? Нуриза. Нуриза. Атыңыз? Бакыт. Бакыт. Элдики долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буйруса, сиздердин жашылык тоюңузда кайсы ырчыны тойдон көргүңүз келет? Так. Кайсы ырчыны чакырмаксыз? Турмушка чыга элексизби? Чыккан. Чыккансыз, Ооба. Эми буйруса да балдардын бешик тою бар, да башка тойлор бар. Ошол тойлордо кайсы ырчыны чакырмаксыз? Малика Дина. Малика Дина. Сиз? Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков кайсы ыры менен? Сени менен. Сени менен. Малика Динанын кайсы ыры менен? Жан кызым деген ошол кыз. Жан кызы менен. Мыкты. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Ысык. Айлана чөйрө өзгөчө коздукка бөлөнөт. Сизге эмнеси менен жагат? Ошо жылуу келип, гүлдөр ачылып, бактар жашылданып, ошонусу менен жагат. Эң негизгиси жаз мезгилинде майрамдарга бай болот, анан маанайда бир жогорку деңгээлде болот, Кайсы жерде окуйсуз? Мед академия. Мед академияда. Окуганда болот. Жакшы. Форманы карасам аяктап аткан экенсиз. Буйруса. Сиз? Бешиналиева, Буюсара Бешиналиева. Буюсара Бешиналиева. Кайсы факультет? Кино. Кино. Кит. Мыкты, азаматсыздар, окуңуздарга ийгилик болсун, жана ошондой эле эс алыңыздар, жогорку деңгээлде болсун. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатчы. Атыңыз? Алина. Алина, элдики долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Турмушка чыккансызбы? Чыкканмын. Негизинде эми алдыда буйруса жашыл тойлор көп да. Анан өзүңүздүн жашыл тоюңузда кайсы ырчыны чакырмаксыз? Мирбек Атабеков, эң биринчи золотой голос Кыргызстана. Эрлан Андашев. Эгерде эркек ырчылардан десек, анда ушуларда. Эгерде бир ырчын тандасак? Бир эле ырчын тандасакпы? Анда Мирбек Атабеков. Кайсы ыры менен чакырмаксыз? Кайсы ыры? Азыркы жаңы чыгып жаткан ырларынын бири Кечки Бишкек. Дагы кайсы ырлары? Ушул ырларды эле билет экен. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жаз мезгили эми көк чөптөр чыгып, дарактар эме болуп, жашоо жаңы башталып аткандай болупчу, ошондой эле. Чоң рахмат анда, эсиңиз көңүлдүү болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Назира. Назира апа, жаз мезгили эмнеси менен жагат сизге? Жаз мезгили жашоонун жаңы башталгандагысындай, бага кыштан чыктык. Жарык да, сөт күйгөндөй жарык. Маанайдагы бир жогорку деңгээлде болот дейсизби? Ушундай деп айтса болот да. Элдики долбоор анан эл арасында сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Өзүңүздүн жашылык тоюңузда, буюрса жашылык той берип калсаңыз, эстрада өкүлдөрүнөн кайсы ырчын чакырмаксыз? Аны айта албайм, убагында нерсе көргөзөт. Мисалы, кайсы ырчы жагат, кайсы ырчын чакырайын деген пландарыңыз бар? Мен өзүм оюма койсо, эгерде мен илгерки ырларды чакырмак. Ким мисалы? Илгерки ырчылар бар го, мындай сөзү. Кимдер? Мисалы илгерки ырчы деген мен илгерки да айта албайм. Улумундардан Бекбор, Бестин, Бежеке, Салмасадык. Жок, андан мурунку.
Андан мурункуларбы? Баягы аккордеон немелер менен ырдагандар бар го. Ошолор мисалы жагат да. Демек, сиз аспаптын коштоосунда ырдаган ырчыларды чакырмаксыз. Мен оюма койсо. Анан жаштар кандай чакырат аны билем. Чоң рахмат, эс алыңыз, мыкты болсун. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Дилфуза. Дилфуза. Атыңыз? Айзада. Айзада. Элдики долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буйруса, өзүңүздөрдүн жашылык тоюңуздарда, мындай айтканда, кыз узатуу тойдо кайсы ырчыны көрүңүз келет тойдо? Кайсы ырчыны чакырмаксыз? Мисалы, көпчүлүгүндө кыздарда кыял болот го, буйруса кыз узатуу тойдо бул ырчы келсе, бул ырчы ырдаса деген мындай көпчүлүк кыздарда мисалы мындай максат болот да. Сиздечи, сиз кайсы ырчыны чакырмаксыз? Мен негизи ырчылар чакырбайм деле. Ырчы чакырбайсызбы? Ооба. Ырчыларсыз деле өткөрөм. Ырчыларсыз деле өткөрөм. Ооба. Бир да ырчы кереги жок. Негизи тамада деле кереги жок го деймсизде? Керек. Сизчи? Эрлан Андашевди чакырмак. Эрлан Андашев чакырмаксыз. Эрлан Андашевдин кайсы ырын жакшы көрөсүз? Көп деле ырларын көрбөйм негизи. Бирок ошол ырчы жагат да негизи сыртынан. Өзү жагат дейсизби? Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жашылданып, жакшы. Жакшы. Эми бир ырчын айтып коюңуз, эми бир ырчын чакырасыз да. Ким деген ырчы? Нурлан Насип. Нурлан Насип. Кайсы ырын билесиз? Керексиң. Керексин? Ооба, керексиң деген. Баарын эле билет экенсиз го, ырчыларды билбейм дедиңиз. Билем, эми негизи тойма чакырбайм. Тоюңузга чакырбайсыз. Эгерде туугандардан кошумча болуп калсаң, Нурлан Насипти алып келе берсин анда. Макул. Жакшы. Бош убакытта ырдаган учур болобу? Ооба. Кайсы ырларды ырдайсыз? Баарын эле ырдайм негизи. Мисалы, баштап көрсөңүз кайсы ырды? Ырдап берейинби? Өзүңүз көп ырдаган ырды. Ооба, билем деген ыр кайсыл ырчыныкы эле ушул. Ооба. Ооба билем, сүйөрүңдү сезип келем. Сезимимди жашырсаң да, көздөрүңдөн көрүп келем. Браво, олчалар болсун. Сиз кайсы ырларды ырдайсыз? Мен дагы эле ырдай берем. Ооба, билем сиз ырдайсыз, бирок кайсы ырды ырдайсыз? Сүйүүнүн керемети, ошо Нурлан Насиптин керексиз. Таанышканда сүрдөп, жада калса жаным, сурабаптырсың атың ким деп. Сүйүүнүн керемети. Браво. Олчалар болсун. Чоң рахмат кыздар, эс алыңыздар, мыкты болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кандайсыз? Жакшы. Атыңыз? Алина. Алина, элдики долбоору атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буйруса жашыл тоюңузда кайсы ырчыны чакырмаксыз? Тоюңузда. Жок, кайсы ырчыны чакырмаксыз? Атабеков. Мирбек Атабеков чакырмаксыз, Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Коздугу. Коздугу менен жагат. Чоң рахмат, эс алыңыз мыкты болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Ассалому алейкум. Ассалам. Атыңыз? Эдил. Эдил, элдики долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буйруса сиздин жашыл тоюңузда кайсы ырчыны чакырмаксыз? Мирбек Атабеков. Мирбек Атабековду. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жаз мезгили күндүн жылуулугу, жердин баардыгы жашылдангандыгына менен жагат. Чоң рахмат, эс алыңыз мыкты болсун. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Диана. Диана, элдики долбоору атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Өзүңүздүн жашыл тоюңузда кайсы ырчыны чакырмаксыз? Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков. Кайсы ыры менен? Кечки Бишкек. Кечки Бишкек деген ыры менен, буйруса кыз атуу тойдо Мирбек Атабеков Кечки Бишкекти ырдайт. Сиз буйруса болочокто жолдошуңуз менен бийлейсиз валиске. Ооба, буйруса. Алдын алып пландар бар турбайбы? Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жылуу аба ырайы менен жагат. Ошо. Чоң рахмат, эс алыңыз мыкты болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз? Бекбол. Бекбол, үйлөнгөндө кайсы ырчыны тоюңузга чакырмаксыз? Кыргыз ырчыларынанбы?
Кыргыз ырчыл Нурмат Садыров же Мирбек Атабековтар чакырмакмын го. Эгерде бирөөнү тандасаңыз, бирөөнү тандаш керек. Мирбек Атабеков анда. Мирбек Атабеков кайсы ыры жагат? Мурас. Мурас чыгармасы. Жаз мезгили эмнеси менен жагат сизге? Жаз мезгили анткени чем жайга караганда өтө ысык эмес, же өтө суук эмес, мындай салкын. Өзүңүз бош убактардайсызбы? Жок, өзүңүз ырдайсыз. Чоң рахмат анда, эсаңыз көңүл буласын. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык содан кетти. Апа атыңыз? Атым Жамила. Жамила апа, атыңыз? Нургүл апа. Нургүл апа. Жаз мезгили эмнеси менен жагат сиздерге? Жаз мезгили адамдардын момундай жеңил кийинип, жайдары болуп баскандары, жаратылыштын кубулуп болор экен деп тымырайып турган бактарактын баары пүрдөп, жерге жашыл кирип, жакшынакай болгону жагат содан кетейин. Сизге апа? Мага боореке 22 март болуп атат. Бул Нооруз майрамынын 2-күнү болуп атат. Анткени илгертеден ата-бабалар ушинтип жер жаңырып, жер жарылып, чөп чыксын, жерин жарылып, сүт чыксын деген бир аябагандай жакшы эмелери болгон экен. Ошол учурда болуп атат. Кудай таалам ошо тынч бооре Кыргызстаныбызга жакшылык берип, молчулук берип, токчулук берип, бөөдө кырсыктан тышкары кылып, бала бакырабыз аман болуп, ушундай биздин неберелер жакшынакай чоңойбуз, балдарыбыз деле чоңоюп калды, неберелибиз да чоңоюп, ушу жакшы жашоо берсин кыргыз элиме деп тилейм да. Айтыңыз келсин. Элдики долбоор атайын сурамчылоо жүргүзүп атабыз. Тоюңузда кайсы ырчын чакырмаксыз бир ырчыны? Конбаеванын дагы ыры жагат. Мырзалардан апа, мырзалардан. Мырзалардан. Мырзалардан Сыймык Бешекеев. Сизге? Мага деле Сыймык Бешекеевдин аябай ырлары жагат, аябай жакшы бизге баягы түшүнгөн. Биз түшүнө билебиз да кийинкилерге караганда. Эки апабыздын сүйүктүү ырчы мырзасы бул Сыймык Бешекеев экен. Анан эми жаш убакта аябай жакшы ырдасаңыздар керек апа сиздер. Эми ушу жаштык убакты бересте бир куплет ырдап койбойлу, кандай дейсиздер? Жеңил. Эмне деген атайын? Аралап шар ичин басып жүрдүк, андагы ак булуттар эсимдеби, ойгонуп уйкусунан жымыңдашкан, оттору Фрунземдин кечиндеги эсиңдеби. Браво, браво, браво. Колчалар болсун, чоң рахмат апа. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз? Ислам. Ислам, элдики долбоор атайын сурамчылоо жүргүзүп атабыз. Буюрса, үйлөнгөндө, өзүңүз үйлөнгөндө кайсы ырчыны чакырмаксыз тоюңузга? Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков. Ооба. Кайсы ыры менен? Кечки Бишкек деп. Кечки Бишкек, Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Күндүн жылуулугу менен. Бул чымчыктар сайрап. Ошонусу менен. Күн ысык, Ооба. Чоң рахмат ана, эсиңиз мыкты болсун. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз? Миржан бол. Миржан, Атыңыз? Нурсейит. Нурсейит. Элдики долбоор атайын сурамчылоо жүргүзүп атабыз. Жигиттер, буюрса, үйлөнүп калсаңар, тойдо кайсы ырчыны көргүңөр келет? Гүлжиз Атабековду көргүм келет. Гүлжиз Атабековду. Сиз? Кайрат Нуртасты көргүм келет. Кайрат Нуртасты. Кайрат Нуртастын гонорары канча экен билесизби? Билбейт экенмин. Канча болсо да гонорарына карабай чакырабыз, Жакшы. Жаз мезгили жигиттер эмнеси менен жагат? Жаз мезгили ошо мындай аба ырайы менен жагат. Эгер экен баары жашыл болуп, адамдар көп, жеңил болуп кийинип жүрөсүң. Кыздар ачылат. Жок, анда деле эмес. Жазда мен туулган күнүм да. Жазда туулган күнүңүз. Ошончо. Демек, жаз мезгили сиздин туулган күнүңүз ошонусу менен жагат, Сизге? Мага айлана чөйрө гүлдөп, кооз болуп калат да, ошонусу менен жагат. Доспамдын туулган күнү. Демек, сиздин туулган күнүңүз үчүн жаз мезгили сизге жагат, сиз дос балаңыздын туулган күнү үчүн жаз мезгили сизге жагат. Кандай сон, кандай керемет. Чоң рахмат анда, эс алыңыздар, мыкты болсун жигиттер, рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыз? Медина. Медина, саламатсызбы? Атыңыз? Сайра. Сайра.
элдик хит долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буюрса, кыздар, сиздер кыз атуу той болот да. Анан кыз атуу тоюңузда кайсырчын чакырмаксыз? Кайсырчын көргүңүз келет? Айдана декан. Айдана декан чакырмаксыз? Мирбек Атабеков. Кайсыры менен? Кайсы? Кызбайсы. Унутуп калдым. Сени менен кечки Бишкек. Да, вот кечки Бишкек. Кечки Бишкек. Сиз кайсыры менен чакырмаксыз Айдана деканы? Любой музыкасы менен. Каалаган болгону Айдана дека өзгөрө ырдаш керек, э? Жакшы. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Типа вот азыр отурасыз го, күн тийип, вот отуруп, гулять эткенге нормально. Сону курбулар менен. Сизге? То же самое. Чоң рахмат анда кыздар, окуңуздарга ийгилик болсун, эс алыңыздар мыкты өтсүн. Чоң рахмат. Салам алейкум. Алейкум. Атыңыз? Нуртай. Нуртай, элдик хит долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буюрса, үйлөнгөнүңүздө кайсыл ырчыны тоюңузда көргүңүз келет? Кайрат Кыргыз да койду. Кайрат Кыргыз. Кайрат Кыргыз чакырмаксыз. Ооба. Жакшы, эң сонун жаз мезгили эмнеси менен жагат? Эмнеси менен? Аба ырайы таза. Немеси воздух, абасы. Жакпаган жагы бар. Жолдор ылгай, кир болду. Жамгыр жаган учурда. Чоң рахмат анда. Окуңузга ийгилик болсун. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Атыңыз? Бек Султан. Бек Султан, атыңыз? Малика. Малика, элдик хит долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буюрса, сиз үйлөнүп калсаңыз, тоюңузга кайсы ырчын чакырмаксыз? Кайсы ырчын көргүңүз келет? Көргүңүз келет? Ооба, кайсы ырчын чакырмаксыз? Казолгон болсочу. Жок, ким деген негизинен ырчы бар ырдаш керек да, ким? Ким? Мияги. Мияги. Жакшы, сиз? Скриптонит. Биздин кыргыздардан чакырсак болобу? Алар гонорар жетеби сиздерге? Билбейм. Кыргыздарданчы? Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков, сиз? Нурлан Насип. Нурлан Насип. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жаз мезгили суук. Суук үчүн жагат. Кечинде. Кыш бүткөндөн кийин мисалы. Мондо эле да. Жанып турат бирок суук. Суук болот, э? Сизге? Жаз мезгили анча деле жага бербейт. Жай мезгили жагат. Жай мезгили жагат. Чоң рахмат анда, эс алыңыздар, мыкты болсун. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз? Айтурган. Айтурган, атыңыз? Айгерим. Айгерим. Маңайыңыз жакшыбы? Аябай сонун. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жаз мезгили бир өзүнчө, бул жаз мезгилде аябай сонун. Дарактар бүчүрө алат, гүлдөйт, анан бир мындай сонун жыт чыгат го, өзүнүн жаздын жытычы. Вот ошонусу менен жагат, анан көп адамдар сыртта болушот, таанышуу. Сүйүүлөр башталат. Сизге? Негизи эле ар бир мезгил жакшы. Жаздын эмнеси десе, адамга көздү берди дейт да, коздукту көрүш үчүн дейт да. И ушундай коздукту көрүш үчүн жаз мезгилинде бардык жак жашылданат, гүлдөйт, и ошол нерсе жагат мага аябай. Мыкты сөз болду. Кайсы жерде окуйсуз? Политехте окуйм өзүм. Политехте окуйсуз. Кайсы факультет? ИЭД. ИЭД, э? Элдик хит долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буюрса, кыздар, эми сиздер турмушка чыксаңыздар, кыз атуу тойдо кайсы ырчыны чакырмаксыздар? Мен Сайкал Садыбакасова. Сайкал Садыбакасова, сиз? Омар. Омар, кайсыры менен? Энекем. Энекем, сиз? Жан кызым. Жан кызым деген, э? Чоң рахмат анда, кыздар, окуңуздарга ийгилик болсун, эс алыңыздар, мыкты деңгээлде болсун. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз? Айгерим. Айгерим, атыңыз? Медина. Медина. Элдик хит долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буюрса, сиздердин жакшылык тоюңуздарда кайсы ырчыны чакырмаксыз? Малика Дина. Малика Дина, сиз? Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Айлана жапжашыл болгону менен, күндүн ачык болгону менен. Сиз? Жылуу. Суктан чыкканда жылуу болгону. Кыштан чыкканда бир жылуу курбулар менен мындай айланып жүрсө болот, э? Эс алып. Чоң рахмат, эс алыңыздар, мыкты болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз? Айбек. Айбек, элдик хит долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буюрса, үйлөнсөңүз, тоюңузга кайсы ырчын чакырмаксыз? Мирбек Атабеков. Кайсыры менен? Кечки Бишкек. Кечки Бишкек деген, э? Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жапжашыл айлана.
Жап-жашыл аял. Жамгыр. Жамгыр. Күн ысык, Чоң рахмат анда, эс алыңыз мыкты болсун. Рахмат. Салам алейкум. Ассаламу алейкум. Атыңыз? Саламат. Саламат. Жаз мезгили несимен жагат? Жаз мезгили негизинде жап-жашыл, кандай десем, адамдын көбүнө эле жагат негизи жаз мезгили. Мындай айтканда, суук эмес, жылуу эмес, жамгыр, мындай айтканда, нөшөрлөнүп, кандайдыр бир сезимдер бар да, бунун касиети бар да. Ооба. Айтасыз, үйлөнгөнсүзбү? Жок. Буюрса, үйлөнсөңүз тоюңузга кайсы ырчын чакырасыз? Тоюма Кайрат Примбердиевко дейм. Кайрат Примбердиев. Кайсы ыры менен? Поездеги махабат, Поездеги, ооба. Как раз ылдамыраак үйлөнүп ошого. Жакшы. Азамат шашылыш окшойт, Жок, негизи айтам да, мындай. Ыры жакшы, ооба. Ыры жакшы. Чоң рахмат анда, эс алыңыз көңүл булансын. Чоң рахмат. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз? Асхат. Асхат мырза, элдик долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буюрса, үйүңүздө жакшылык той болуп калса, кайсы ырчын чакырмаксыз? Мен жакшылык той болуп калса, көп эле ырчын чакырмакмын. Досторум мырдайт, Зарлык Камбаралиев, жакшы ырчы, аябай сонун ырчы. Эме деген дагы бар, Элизар Тиленбаев деген дагы. Жакында жаңы клип чыкты, көрдүңөр болуш керек. Ошону да көп эле ырчын чакырмакмын. Абир Касенов мисалы алсакчы. Салтпинац деген жазовый группа бар, болуп калгыла. Жакшы сонун группа. Чынтемир деген бала бар, жакшы ырдайт, тоже сонун аябай жакшы ырдайт. Болду го ушундай го дейм. Эми көбүнчөсү ошо эмелер да. Инсан тобун. Мындай айтканда жакындарыңыз чакырмак. Досторду. Жок. Алар деле эмес. Негизи эмени чакырмакмын да. Могу мисалы өзү музыкальныйда окуп бүткөндөн, сен да аякта окуп бүткөнсүң. Экөөбүз бир музыкальный окуучайды бүткөнбүз. Ошол музыкага жакын, музыканы түшүнгөн адамдарды, мисалы эми бир эле ыр эмес да, эми той десе тойдукун эмес, эми башканда ырдаган ушундай адамдар чакырмакмын. Мисалы джаз, же болбосо поп, же рок, же болбосо ушундай эмелердин өзүнүн творчествосу болгон адамды, өзүнүн чыгармачылыгы болгон адамдар чакырмакмын. Сиз эгер той берип калсаңыз, Зарлык Камбаралиев, Элизар Тиленбаевтар алар өздөрү келет, алар конок болуп отурушат. Ооба. Бир ырчыны тандасак, атайын ушул ырчын чакырам, ушул ырчынын чыгармачылыгы жагат деген кайсы ырчы? Если аябай эме той болсо, мындай шаңдуу тойго обязательно эмени чакырмакмын. Биз тобу. Бахтияр Токторовду. Бахтияр Токторовду. Буй-буйду. Бир куплет сураналычы буй-буйду. Буй-буйбу? Анын ырын билбейм мен. Өзүңүз билген, өзүңүз ырдап жүргөн. Бир куплет. Өзүм ырдап жүргөн ырларбы? Билем, ушуну сүрөтөтөсүңөр дейм. Өзүңүз каалаган. Өзүм каалаганбы? Өзүм каалаган рэп да деп койсоң. Аха. Жок, чын эле ырдап бермекмин, оңой элечи. Жок, муну дагы билбейм. Ырдап бермекмин. Мен сени менен муну дагы билбейт экенмин. Айтмакчы еще эмени да чакырмакмын. Эми Кайбар Эмир агайыны. Жакшы балдар, аябай жакшы балдар сон. Ал балдар кийинки тойго чакырасыз. Азыр сиз Бахтияр Токторду чакырып койдуңуз. Анда чоң рахмат. Эс алыңыз мыкты болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз? Айдина. Айдина, элдик долбоор атайын элдерден сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буюрса, өзүңүздүн жакшылык тоюңузда кайсы ырчыны көргүңүз келет? Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков. Бош убакта эмне маек болосуз? Көбүнчө окууга барам, окуудан кийин бош эле, үйдө эле. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Өзүнүн аба ырайы менен, жылуулугу менен. Эс алып отурасыз? Ооба, эс алып. Эс алыңыз мыкты болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Айкыз. Айкыз, элдик долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Өзүңүздүн жакшылык тоюңузда кайсы ырчыны көргүңүз келет? Өзүмдүн жакшылык тоюмда белгилүү болгон бул Урмат Усенов жана Неля айымды көргүм. Урмат Усенов, Неля Нуркулованы көргүңүз келет. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жаз мезгили бул алгач келе Нооруз майрамы менен, кыргыз элинин айткандай жаңы жылуусу менен, анан күндүн жылуусу менен жана керемет менен. Керемет менен. Өзүңүз эс алып жүрөсүз? Ооба. Чоң рахмат, анда эс алыңыз мыкты болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге да. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Айгерим. Айгерим. Атыңыз? Айсауле. Айсауле. Сонун атыңыздар бар экен. Элдик долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буюрса, өзүңүздөрдүн жакшылык тойдо кайсы ырчыны көргүңүз келет?
Мен Айгерим Расул кызын көргүм келет жана Айпери Куби кыз. Эгерде бирөөнү тандасак? Айгерим Расул кызы. Айгерим Расул кызын көргүңүз келмек. Сиз? Гүлжигит Сатыбеков. Гүлжигит Сатыбеков. Бош убакта эмне маалек болосуз? Бош убакта негизи жумушта бош убак болбойт. Жумушта бош убак болбойт. Сиз бош убакта эмне кыласыз? Китептерди окулат жана биз деле жумуштан бошойбуз. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жаз мезгили коздугу менен жагат. Жапжашыл, айлана чөйрө ушундай укмуштай бир абасы да сонун болот, ошонусу менен мага жагат. Сизге? Негизи ар бир мезгилдин өзүнө жараша коздугу бар. Ар бир мезгил жагат негизи. Жаз эле эмес, бардык мезгил. Чоң рахмат анда кыздар, бар болуңуздар, эс алыңыздар, мыкты болсун. Рахмат чоң. Саламатсызбы? Саламатчыл. Атыңыз? Аяна. Аяна, жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жуга кийим кийесиздер, ошо майрамдар көп. Айлана жашыл болот. Ошо. Өзүң тойлорго барасыңбы? Ооба. Тойго барганда эмне кыласыз? Тойго барган тойдун деги эмнеси жагат сизге? Билебиз, оюн ойнойбуз. Ошолор жагат. Анан дал ушундай тойдо кайсы ырчыны көргүңүз келет? Кайсы ырчы ырдаса сонун болот? Нурлан. Нурлан, Нурлан Насиппи? Нурлан Насип. Өзүңүз ырдайсызбы? Ооба. Кайсы ырларды ырдайсыз? Ошо TikTokто ырларды ырдайм. Мисалы кандай ырлар? Айлана. Эс алып жүрөсүзбү? Ооба. Чоң рахмат, эс алыңыз, мыкты болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Жазгүл. Жазгүл? Малика. Малика. Буйруса сиздердин кыз аты тоюңузда кайсы ырчыны көргүңүз келет? Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков. Кайсы ыры менен чакырмаксыз? Кайсы ырын ырдатмаксыз? Кечки Бишкек. Кечки Бишкек, сиз? Суранам жалынам. Суранам жалынам. Чоң рахмат анда кыздар, буйруса дал ушул күнгө дагы жетели, сиздердин кыз аты тоюңуздарда буйруса ниет кылган Мирбек Атабеков дагы бар ырдасын, Рахмат. Чоң рахмат, эс алыңыздар, мыкты болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Салам алейкум. Алейкум салам. Атыңыз? Баяназ. Баяназ, Атыңыз? Темирбай. Темирбай. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жаз мезгили мынандай ком, жаралыш мынандай эмеге өтөт. Кооз болот. Кооз болот. Жашылга боёнот, гүлдөр бажырайып ачылат. Манай көтөрүлөт. Манай көтөрүлөт, майрамдар көп дегендей. Жакшы. Сизге кандай? Мен Баяназдын айтканына кошулам. Сиз кошуласыз, Элдики Толбор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буйруса сиз үйлөнүп калсаңыз, өзүңүздүн жашыл тоюңузда кайсы ырчыны көргүңүз келет? Кайсы ырчыны чакырмаксыз? Нурлан Насип. Нурлан Насип. Сиз? Мен Гүлжигит Сатыбеков. Гүлжигит Сатыбеков. Чоң рахмат анда жигиттер. Эс алыңыздар, көңүлдүү болсун. Рахмат. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз? Кабыл. Кабыл. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жаз мезгили жапжашыл, элдер көйөт, топ атышабыз, ойнойбуз, жыргайбыз. Элдики Толбор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буйруса үйлөнүп калсаң, кайсы ырчыны чакырмаксың? Ырчы тоюңа. Тойгабы? Нурай Макулбекова. Нурай Макулбекова. Эмнеси менен жагат? Билбейм, экөөбүз жердешпиз. Айткан, кечээ экен, капкара эле болгон экен да. Анан болсо азыр бизнес токотпойт. Буйруса сиз үйлөнгөндө чакырасыз, Нурай Макулбекова чакырам го. Буйруса, макул анда. Чоң рахмат анда. Жашыл тойлор боло берсин. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Бакбүбү. Бакбү апа, Элдики Толбор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буйруса үйүңүздө жашыл той болуп калса, кайсы ырчыны чакырмаксыз тоюңузга? Андай ой жок азыр. Жок, негизинде буйруса эми жашыл гана тойлор болсун. Кыргыз элинде негизинде той түгөнбөйт го, билесиз. Ар дайым той болот. Өзүңүздүн жашыл тоюңуз болуп калса, кайсы ырчыны көргүңүз келет? Кайсы ырчыны чакырмаксыз? Аттарын унутуп койдум уже. Ырды айтсаңыз, мен сизге өз ырчын таап берем сизге. Биде кандай ырды ырдайт? Билбейм балдарын. Аны билбейсиз? Жаз мезгили эмнеси менен жагат анда? Жаз мезгили жаркыраганы менен жагат, суулугу менен жагат. Элдин баары эшикте жашнап калып майрамдап жүрүп. Небереңизди алып келдиңиз? Буйруса. Небереңиз менен биргеликте өзүңүз да эс алып жүрөсүз. Ооба, буйруса. Чоң рахмат анда, эс алыңыз мыкты болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Атыңыз? Кантемир. Кантемир. Элдики Толбор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буйруса үйлөнүп калсаңыз, тоюңузда кайсы ырчыны көргүңүз келет?
Абир Касенов. Абир Касеновду. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Билбейм. Өзүнүн жылуулугу менен. Өзү эс алып жүрөсүз. Чоң рахмат, анда эс алыңыз. Мыкты болсун. Рахмат. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Атыңыз? Азим. Тойдо кайсыл ырчыны чакырат элең? Мага негизинен эле Нурлан Насип жагат. Нурлан Насип. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жаз мезгили эми кийим жылып, жумчуктар сайрап, айлана жашылданып дегендей. Өзгөчө жаз мезгилинде эс алып дейсизби? Эс алып. Чоң рахмат, анда эс алыңыз көңүлдүү болсун. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Сайра. Сайра эжеке, буйруса жашыл той берип калсаңыз, кайсы ырчын чакырмаксыз тоюңузга? Мен эң жакшы көргөн ырчым Сыймык ким эле? Бешекеев. Бешекеевди чакырмакмын. Сыймык Бешекеевдин бир жакшы көргөн ыры кайсы ырды көп угасыз? Эме ак көйнөгүн кийип, жолугуга Коңуру көздө түшөт сары жалбырак, тамагым ооруп атат. Жолун күтөм карап жалдырап. Ооба. Анан Сыймыкты негизи өзүм эметем да. Жакшы чыгармачылыгын баалайм. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жаз мезгили эмне? Күндүн жылуусу, жаштар көчөдө жүргөнү. Ошо жаз жарыш, күз күрөш дейби? Ошол да элдин баары айылда жер айдап жүрөт. Биз болсо үйдө шаардан чыкпайбыз. Айылдыктар ошо жер менен иштешет. Ошо эмне башка эмне? Чоң рахмат, анда буйруса үйүңүздө жашыл тойлор гана боло берсин. Рахмат чоң силерге дагы. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Атыңыз? Осипа. Осипа, Осипа апа, элдики толбор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буйруса өзүңүз жашылык бир той берип калсаңыз, тоюңузга кайсы ырчын чакырмаксыз? Тойго. Кайсы ырчыны көргүңүз келет тоюңузда? Тойго. Көп элем ошо неде Кенже Көбөкөн ырлары жагат бизге. Кенже Көбөкөн чакырмаксыз. Эс алып жүрөсүз? Чоң рахмат, эс алыңыз, мыкты деңгээлде болсун. Чоң рахмат апа. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Айнур. Айнур, элдики толбор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буйруса жашылык тоюңуз болсо, кайсыл эстрада өкүлүн тоюңузга чакырмаксыз? Кыздарданбы же? Өзүңүз каалаган. Кыздарданбы же? Өзүңүз каалаган кимди талантын сыйлайсыз? Негизинде буйруса той берем деп кайсы эстрада өкүлүн чакырмаксыз? Мен той берсем Мирбек Атабековду чакырмакмын. Эмне үчүн? Үнү, стили. Жакшы адам деп ойлойм, адамгерчиликтүү. Мирбек Атабеков тоюңузга келди, кайсыл ырын ырдатмаксыз? Мирбек Атабеков прям мен кыргыздын ырларын баардыгын биле бербейм да. Көп билбейм ырларын. Демек, Мирбек Атабеков өзү кайсы чыгарманы аткарса ырдай берсин, тек гана өзү келсе болду, Ооба, мен Мирбек Атабековду үлгүлүү адам деп ойлойм, балдарыма мисалы үчүн. Эде сыр болбосо Мирбек Атабековдун гонорары канча билесизби? Жок, билбейм. Билбейсиз? Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жаз. Мага баардык эле мезгил жагат. Баардык мезгил жагат. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Азыр эми жаз мезгили. Күн жылып, сапаги чечип, жукарак кийинип, кыздар ачылып дейт. Ооба. Эс алып отурасыз? Ооба. Эс алыңыз мыкты болсун. Рахмат. Чоң рахмат сизге да. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Канымгүл. Канымгүл апа, жаз мезгили эмнеси менен жагат сизге? Жаз мезгили эми о жаркыраган, жаз күн ачык. Монтип элдин баары бала чакалары менен, мен неберелерим ошо неберелерин алып алып, эшикте монтип дем алышып жүрөт. Эс алышып атат, мына элдин баары карасаң бир жакшынакай болуп баары. Сон элдики толбор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буйруса апа, жашылык той берип калсаңыз, кайсы эстрада өкүлүн чакырмаксыз? Эми тойлорго чакырып эле жүрөбүз, эми баардыгын эмес, мындай Сиз өзүңүз жакшы көргөн? Мен кимди жакшы көрөм? Мен баарын эле кыргыздын жакшы ырчылары бар. Саламат бар. Нарбаева бар. Нарбаева, Салмат Садыкова. Салмат Садыкова.
балдардан кимдер бар? Эгер апа бир ырчага токтолсокчу. Майрамбек. Осмонов. Майрамбек Осмоновду да мен жакшы көрөм, жактырам, жакшы бала. Жакшы ырды айт дегендей. Бир ырчага токтолсок апа, бир ырчын тандасаңыз, кайсы ырчын чакырмаксыз? Майрамбек Осмоновду чакырам. Майрамбек Осмоновду чакырмаксыз. Апа барып болуңуз. Эсагыңыз мыкты болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Силерге ийгилик. Рахмат апа, айтканыңыз келди. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз? Айгүл. Айгүл айым, элдики толбор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Жакшылык тоюңузда кайсы ырчын чакырмаксыз? Жакшылык тоюмдабы? Асылбек Өзбек. Асылбек Өзбековду. Кайсыл ыр жагат? Көп эле болгон бардык ырларын жакшы көрүп койгом. Бардыгын жакшы көрүп койгонсуз. Анан жаз мезгили кыздарыңыз, балдарыңызды алып келипсиз. Кичине эс алып отурабыз. Күн жылуу, сонун погода болуп аткан үчүн. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жаз мезгили жаркырап монтип күндүн тийип турганы жагат. Негизи эле бардык мезгилдерди жактырам мен. Жакында жакшылык той берейин деген пландарыңыз барбы? Пока жок. Пока эми негизи той боло берсин, анан эми бул жакын арада той бербейбиз. Бирок сиздин жакшылык тоюңуз болсо, буюрса Асылбек Өзбекти чакырат турбайсызбы? Чакырабыз, буюрса обязательно. Чоң рахмат, анда эс алыңыз мыкты болсун. Чоң рахмат силерге. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламат. Атыңыз? Айбике. Айбике, атыңыз? Мерием. Мерием, элдики толбор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буюрса турмушка чыксаңыз, тоюңузда кайсы ырчыны көргүңүз келет? Бардыгын. Бардыгын дегенде кыргыз эстрадасына ким болсо барыныбы? Эми сиз мындай сүйүп, буюрса мен турмушка чыкканда кыз узатуу тоюмда бул ырчы болсо экен деген максатыңыз барбы? План. Ким келсе боло берет. Бардыгы боло берет. Эми элдин бардыгы эле ырчы да. Элдин бардыгы? Бирдей ирдейт да. Жок, эстрада өкүлдөрүнөн. Эстрадамбы? Эми барды эле го дейм. Эми баарын чакыруу бизге кыйын болуп кетесиз, банкрот болуп кетесиз кандай? Жок, ошо бардыгын чакырган жакшы да, элдин баары көрөт, анан туган баарды көргөн жакшы да. Сиз бир ырчын эстеп туруңуз, шарты боюнча бир ырчын айтыш керек. Сиз кайсы ырчын чакырмаксыз? Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков. Кайсыл ырын ырдатмаксыз? Бардыгын да кой. Сизде барын, Мирбек Атабековду чакырат экен жакшылык тоюнда. Сиз ким чакырасыз? Мен Омар чакырам. Омарды. Азаматсыздар. Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жаз мезгили өзү ар бир мезгилдин бир башкача сырлары бар да. Бул негизи сырлары жаз өзү мындай күнү менен, жаңы жашыл чөптөрү менен, гүлдөрү менен жакшы да. Сизге? Шаңдуу жакшы жагат, короче. Манай мыкты болот дейсизби? Ооба, манай. Чоң рахмат кыздар, андай эс алыңыздар, мыкты болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Индира. Индира айым, жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жаз мезгилинде ошол бардык жап-жашыл болуп, айлана тегеренин баары коп-коз, суп-сулуу, чымчыктар сайрап, өзүнүн бир жаздын керемети аябай сонун. Элдики толбор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Өзүңүздүн жакшылык тоюңузда кайсыл ырчыны чакырат элеңиз, кайсы ырчыны көргүңүз келет? Негизи ырчылардан мага Мирбек Атабеков, Нурлан Насип, Асхат Мусабеков, Миргүл Асаналиева, Анжелика. Көп экен, Кыз сайкал, көп. Абдан көп экен. Өзүңүздүн жакшылык тоюңузда кайсы ырчыны чакырмаксыз, бир ырчыны? Нурлан Насип. Нурлан Насип чакырмаксыз. Бош убакта эмне менен элек болосуз? Бош убакта үйдө эле балдар менен. Балдар менен эле үйдөн кандай убакыт өткөнү билинбейт. Буюрса жакында той берейин деген пландар барбы? Эми Кудайым буюрса балдар чоңоюп келатат. Анан жакшылыктар эми алдыда, жакшылыктар болсо эле чакырабыз буюрса. Буюрса, чоң рахмат, анда эс алыңыз мыкты деңгээлде болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Салам алейкум. Салам алейкум. Атыңыз? Байсал. Байсал, элдики толбор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буюрса, өзүң жакшылык той кылып калсаң, тойдо кайсыл ырчыны чакырат элең? Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков. Да. Демек, сиз үйлөнгөнсүзбү? Нет. Демек, үйлөнсөңүз Мирбек Атабеков конок болуп келет турбайбы? Ну, да. Качан үйлөнөм деген пландар бар? Не знаю, 10 жылдан кийин да. 10 жылдан кийин? 15-тем. 15-тесиз. Буюрса 25-ке чыкканда үйлөнүп турбайсызбы? Да.
Жаз мезгили эмнеси менен жагат? Жаз билбейм эмнеси менен. Жашылча баары типа жаңы өсүп келаткан боюнча. Чөптөр. Да. Баардыгы айлана чөйрө кооз болот. Да, жаңы. Негизинде азыр жаштар көпчүлүгү 15 жашында, 16-17 жашында үйлөнгөндөр бар. Сиз кошуласызбы? Жок, эрте го дейм. Эрте болуп калат. Да, бутка туруп шашпай үйлөнгөн жакшыраак го дейм. Бутка тургандан кийин үйлөнүш керек турбайбы? Үй бүлөнү обеспечивать этиш керек да все-таки. Азаматсыз, эс алыңыз мыкты болсун. Чоң рахмат. Норматуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убактыбыз аягына келип жетти. Бизди көрүп жаткан ар бир кыргыз элинин үйүндө жашыл тойлор көп болсун. Ар дайым жашыл кана тойлордон жүз көрүшөлү. Кызматыңызда да мен Руслан Адылбек болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин сак, саламатта калыңыздар. Бул чыгарылышта жалпысынан 60 добуш берилди. 3-орунда 4 добуш менен Гүлжигит Сатыбеков. 2-орунда 8 добуш менен Нурулан Насип. 1-орунда 19 добуш менен Мирбек Атабеков. Куттуктайбыз.